Саламатсызбы. Саламатсызбы агай, Жакшы, кандайсыз? жакшы. Жүрүңүз Сол жакшыбы? жакшы, өзүңүз кандайсыз? Урматтуу көрүүчүлөр, ал кичине сүйлөшөбүз, мына элдер эфирге кирсин, анан тренировканы баштайбыз да. Антип айтып коеюн. Каяктан? Үйдө бүгүн Кара Балтадан келдим. Иним кыздуу болду. Болсун, бактылуу болсун. Мамам менен атам биринчи жолу чоң эне, чоң ата болушту. Рахмат, болсун. Сиз көрүнбөй калдыңызбы агай? Көрүп атам мен. Чото мен де сиз көрүнбөй Билбейм. калдыңыз. Өткөндө да ушинтип атышты го. Жакшы, эмне болду? Программалар бүтүп атабы тиги? Как раз вот сижу, перевожу. Я сначала вот так текст готовлю, а потом синхронно начинаю, когда вот запись экрана кылып, сиздин видеоңузду сиз сүйлөп атканда эле, и я стараюсь отсюда тоже смотреть, синхронно переводить. Молодец. Ушу азыр дагы бир сиздин чудо упражнение деген видеоңуз бар экен, 1 сааттан ашык. Ошону которуп отургам. Анан чыгып Бул калдым. кызыбыз аты ким эле? Айдай. Аты Айдай, бул кызыбыз. Биздин медитацияга катышкан. Кандай эмелер результат алдыңбы өзүң? Ооба, сонун результаттарды алдым. Так. Не результаттарды алдың мисалы? Результаттарым аябай көп. Меники аллергический ринит бар болчу. Кайсы убакта жок болуп калган, өзүм да байкабай калдым. Гастрит бар болчу. Жайында, жазында, күзүндө обострение кармачы. Кичине чеснок, сырой лук жеп койсом, сразу прям схватывало желудок. Ооруп калчу канча күнгө чейин. Тамакты тандап жечимин, ашказаным оорубасын деп. Дагы эмнелерим болду. Кички кезимен башым ооруган бар болчу. Туруп эле дың деп ооруй берчи, из-за этого начинала нервничать. Кички кезимен ыйлак болуп, мамам айтат, көп больницага жаттык экөөбүз деп. Ошол ооруларым жок, гормондорум нормага келди. Ай сайын ошо цикл башталаардан 2 жума мурун ичтерим, белдерим, төштөрүм шишип ооруп, кыймылдай албай калчумун. Кыймылдасам эле баары ооруйт да. Аябай кыйналчумун. Ошолордун баары жок азыр. Канча ай машыктың ошондо? Мен орозодо сиздин бесплатный медитацияңызды болсо снотворный катары колдонуп жүрдүм да, мамам айтып жүрдү да, ушундай бир чудо медитация бар экен десе эле. Мамам мурун ар кайсы компанияларга барып эле, жазылып эле, бизге толтура бир дарылардын баарын пихать этип ичирип эле ушинтип жүрүп аябай тажагам. Мында айтса деле көп деле маани берген эмесмин, анан сиздин медитацияңызды угуп, жатып уктап калчумун да. Жатканда да Бекерде. уктай албай аябай кыйналчумун. Мында болсо 5-10 мүнөттүн ичинде эле уктап баштадым да, анан эртең менен сонун ойгоном. Анан ошентип сиздин почему-то бесплатный медитацияңызды угуп жүрүп эле, анан кийин очищением башталыптыр. Мен кусуп баштадым, запор болдум, ичим өттү, денем баары тең аллергический сып болуп, ошентип кыйналып жүргөм. Анан августта 42-чи потокто платный медитацияңызга катыштым. Анда да аябай кустум, башым ооруп. Кайсыл айда? Биризиме жатып калдым. Августта. Августта ошондой болду. Анан ошондон бери байкасам, где-то сентябрь, октябрларда байкадым, что ушул ооруларым вообще жок болуп калыптыр менде. Последний 2 жылда жинди болоюн деп калгам. Бир ненормальный коркунучтар пайда болгон да менде. Үйдө жалгыз кала албайм, үйдө жалгыз болсом пылесос, фен күйгүзө албайм, как будто бир привидение, бир көзгө көрүнбөгөн бир күчтөр келип мени басып калчудай болуп эле коркуп. Үйдө печинде жалгыз калат деген, это для меня вообще катастрофа была. Ошонун баары тең жок болуп кетти. Азыр жалгыз деле үйдө боло берем. Кошмары постоянно снились, кыйналчумун. Кошмар дагы түшүмө кирбей калды. Постоянно иттер кууп эле, иттер тиштеп, жыландар чагып, ушундай түштөр кире берчү да. Акыркы күн келип эле наводнение болуп, жер титиреп. Не знаю, ошонун баары тең, наверное, на психику действует.
ошолордун баары жок болуп калды азыр. Прям жыргап калдым. Спокойно живу. Молодец. Мурункудай нервничать калдым, спокойный болуп калдым. Бул жашоого дагы көз карашым башкача болуп калды. Көбүрөөк дагы эмнени я заметила, көбүрөөк кыргызчылыкка келдим. Мурун биз орус класста окуп, жалаң орустар менен дос болуп, подружкаларым баары орустар болчу. Как-то кыргыздын традицияларын баарын тең мен деп эле мамам айтса жаман көрөрчүмүн. Азыр өзүм наоборот к этому начала тянуться. Кыргыз той, кыргыз катыштар, тууганчылык катыштар, ошолорго көбүрөөк наоборот өзүм баргым келип, катышкым келип, ушундай болуп калды. Молодец. Эми ал адам өзөгүн тапмайынча бесполезно да. Мисалы Индиянын илимин оку, Кытайдын илимин оку, конечно, окуш керек аларды деле. Тибеттикин оку, башка жактыкын оку, мисалы. Бирок ошонун баарын окуп адам аябай опыт топтоп келгенден кийин ошонун баары эле могу кыргыздын макалында, лакабында, каада салтында бүт ошо уютуп таштаган. Салт деп коет. Салт. Бул ыйыктыктар салынган нерсе. Түшүндүң? Бул ар бир улуттун өзүнүн ыйыктыгы бар. Кыргыздын өзүнүн ыйыктыгы бар, өзбектин, татардын ар бир улуттун өзүнүн ыйыктыгы бар. Каада салт бар. Негизи ошону карманып жүрүш керек. Бизде мисалы адамдын ичинен өспөй калганда, мисалы биз изденип баштаганда биз жанагы биздин энергиябыз түшүп кеткенде, биз деген өзүбүздү жерип баштайт экенбиз. Адам өзүн жерип баштайт да. Качан адам өзүн жерип баштаганда, улутун өзүнүн эмесин жерип баштаганда маңкуртка айланат деген бул илимде такталган нерсе экен да. Ошон үчүн кыргыз болсоң кыргыз бол, орус болсоң орус бол, татар болсоң татар бол дегендей ар бир өзөгү бар экен да. Через адамдын өзөгү аркылуу, тили аркылуу дил менен байланышка түшөт деп да айтылат да. Ошол жактар бар. Ошон үчүн эми бул сиз мындай медитация жасаганда ошол нерсенин баары өзү эле келип калды да. Аябай башкача болду медитация. Именно вот платный медитацияга катышканда вообще башкача бир нерсе ичимден сездим да. Ичимде тынчтык болуп, бир какой-то радость, баягы злость, невроз ошолор жок болуп калды. Биринчи жасаганда эле ошол аябай сездим. Анан ошол сезимдер жагып артынан кууйт экенсиң. Ошондой дайыма эле болсо деп. Жок, кубайлабай көрдүм. Кичине адашып атасың экен. Кандай кууп, прям фанатизм менен эмес. Просто вот я же понимаю, что вот здесь расслабляет медитация. И хочется... Жанталашпай жаса деген принцип бул. Эртең менен турганда 10-15 мүнөт жасап коем. Жумуштан келгенде кээде чарчап келсем жатып алып жасайм. Бир күн жасабай калсам эртесин кайра жасайм. Анан сиздин упражненияларыңызды YouTube'дан көрүп, ошолорду акырындан кылып атам. Жанталашпа деген сөзүңүздү да түшүндүм. Анан жанталашпай эле коеюн деп кээде 2-3 күн жасабай калам. Анан кээде кайра туруп бир жума подряд медитация кылып калам. Хорошо. Ошондой. Жанталаш, түшүндүң? Жанталашпа. Ушундай эч нерсе түшүнчү эмесмин. Анан кийин бираздан түшүнүп баштадым. Жүйсүктү үстүндөгүсү сен. Мишет эткен жоксуңбу сага? Жок. Өзүм кошулдум эфирге. Жакшы. Анткени могу үй бүлөлүк баалуулуктар биринчи орунда турат. Илимдин, билимдин алдында сен илим алып, укмуш, олий болуп кетсең да, сен үй бүлөлүк баалуулуктарды сыйлабасаң, бир тыйын. Сен жөн эле олий болуп, алым болуп кетсең дагы, сен үй бүлөлүк баалуулуктардын, мисалы, сен үй бүлөлүк баалуулуктарың сенин
күйөөңдү сыйлоо. Туугандардын карым-катнаш. Ушул нерселер үй бүлөлүк баалуулуктарга кирет. Качан адам үй бүлөлүк баалуулуктарды, карым-катнашты сыйлаганда, анан адам өсүү жолуна түшөт. Көпчүлүгү үй бүлөлүк баалуулуктарды эске албайт, фанат болуп кетет. Эн атасын акыл үйрөтүп баштайт. Мурун ошентчимде силер бул жерден туура эмес кылып атасыңар, мамам бул жерден туура эмес кылып, экөө кээде бир нерсени таалашып кетишет да. Ошентсе барып алып анан кыйын болуп үйрөтөрчүмүн. Анан моунда үйгө барганда мамам менен папам айттым. Яйца курицу не учат. Экинчи андай кылып силерге эч нерсе үйрөтпөйм, айтпайм. Силердин үйүңөрдө мен конок болуп келип эле сагынычым таратып кайра кетип калам деп. Ошол эле. Ал үй бүлөлүк баалуулуктарды эске алмайынча бесполезно. Көпчүлүк өзүнчө эле фанат боло берет. Атасына иш кылган үйрөтөт сыяктуу да. Түшүндү? Бул өтө жаман нерсе. Качан үй бүлөлүк баалуулуктарга мисалы карым-катнашты коет. Духовностго жол карым-катнаш аркылуу кетет. Бул динде деле айтылат. Динде мисалы эн атаңды, бир туугандарыңды или эң главный аял кишилер күйөөңдү сыйлай албасаң, сенде мындай өсүү кетпейт. Анткени себеби мен ушул нерсени мына 20 жылдан ашык иштеп атам, ушул нерсени көрүп атам да. Чакчалаган катындар бар. Чакчалаган келип асманга учуп жүрүп, анан шалкайып түшөт анан бир күнчү. Үй бүлөлүк баалуулуктарды эметсе, сыйласа, Алла Таалам өзү эле жол ачат. Мисалы, сага жол ачканда деле сен мына үйдө отурасың, телефондон көрүп атасың, жазып атасың турабы? Көрдүң? Сен эч жака чыккан жоксуң. Бул үй бүлөлүк баалуулуктар деп коет. Ошон үчүн могу карым-катнаш, ыйман билимдин алдында эң биринчиси карым-катнаш жатат. Сен бизде карым-катнаш жок эле, акылдуу бол. Айтпаңыз. Акылдуу болуп кетебиз. Туугандар менен, бир туугандар менен карым-катнаш үзүлгөндө адамда энергетика үзүлөт. Кошуна менен мисалы, кошунанын акысы эң чоң акы кошунанын акысы. Кошунанын акысы туугандан да жакыныраак болот деп айтылат. О, мындай чоңураак деп айтылат. Агай, с удовольствием дагы сиз менен маек кылып сүйлөшөт элем. Мне надо идти теперь. Всё. Эфир сактап кое берсең болобу? Обязательно. Сактай бериңиз. Болот, давайте. Жакшы. Ийгилик. Рахмат сизге, иштериңизге ийгилик агай. Бар болуңуз. Иштериңизге. Жасай берсилер, эффекти кете берет. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиз, хаба кандай, жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр кандай? Жакшыбы? Кош келипсиз. Кош болсун. Сөзүңүз барбы, сүйлөй турган аба? Сизге ыраазычылык. Абдан бул жакшы нерсе экен. Кудайга шүгүр. Ушул бүт республикага таркап элибиз амандыкта, сак саламатта болсо кандай жакшы. Ыраазычылык сиздерге. Машык атасызбы? Бирок бираз үзүлүп болуп калат. Бирок буйруса бир калыпка салабыз. Сразу болуп кеткен болбойт. Бул акырындык менен болуп келген жакшы. Сразу деген болбойт. Жакшы болуш аспектта деп коет. Сразу болуп кетиш жакшы. Канча болду машыкканыңызга? Биринчи ошо платныйдан баштадык, ошо 43-чү поток болдук да. Кечиле турбайсызбы? Тиги мындай учурчакты сезип калдыңызбы? Ооба. Ушундай баш мындай болуп, мындай жымырап калды да. Мындай жакшы сезимдер болуп, Кудайга шүгүр. Эми ошол нерсени акырын алып кете бериш керек. Кудай деп, мусулманчылыкка бармаңыз.
Эми даратна колдон келсе, мусулман болсоңуз баягы дарат менен жүрүп, ушул эле башка эме жок. Негизинде карай келгендечи. Ушул нерселер жасаганда эле кетип бар. Тазалык жакшы нерсе да, жетелейт да көп нерсеге. Ошол рахмат сизге, бар болуңуз. Жасай бериңиз. Результат болдубу кичине? Болду, ооба, болду. Башым биринчи эле жасаганда башым ооруп турат болчу да, анан сразу эле кетти баш. Кудайга шүгүр. Жакшы, аябай жакшы. Кетет баш. Анан бул жанагы басуу техникасы да аябай жакшы экен, денеге аябай жакшы. Анан гимнастикалар аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Иштин баары басууда. Иштин баары басуу техникасында. Бул жерде өтө чоң секрет жатат. Темиз эле 2 саат баспайсың, бу жерде 3 саат баспайсың. 15 мүнөт жетет. 15 мүнөттөн 2 жолу басып коюңуз. Эмет учурда мындай жөн учурда деле басып берсеңиз болот. 5 мүнөт, 10 мүнөттөн деле басып берсеңиз болот. Бул өтө уникалдуу нерсе. Жана бут оору, тиз оору, миз оору, катып калган нерсенин баары бошойт басканда. Анткени жана биздин уктап калган илимде айтылат, кундалини деп коет, учурчактын энергиясы деп коет, сексуальный энергия деп коет. Мисалы, ар кандай бул бир канча майниде айтылат, ошол нерселер көтөрүлөт адамдан. Көтөрүлгөндө адамда баягы баштагы эме токтойт, мусулман тазаланат деп айтылат. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде ушундай нерселер бар. Бир республика таркаса жакшы болмок. Баардык элибиз ушуларды жасап, аз эле убакыт талкаланат экен өзү. Бул сонун нерсе, мына бир 3000 сомго үйрөнүп алып экенсиңер мына. Зато жаныңарда калып атат. Ооба. Муну мисалы любой жерде кой кайтарып жүрсөңүз деле, дыйканчылык кылсаңыз деле, чет өлкөгө кетип барсаңыз деле, самолетто учуп барсаңыз деле, бул адамды трансформация кыла бере турган көнүгүү. Жаңылайт адам, бүт айыктырат оорулардан. Жакшы, рахмат сизге, ыраазычылык. Рахмат сизге чоң. Аллахым колдосун. Рахмат. Тынч болгула. Каяктан чалып атасыңар? Бишкектен. Бишкектен ушунун мына 9-декабрда Бишкекте жолугуш өткөрөбүз буюрса. 9-декабрда. Ошого келсеңиз болот, каалоочулар. Месталар чектелүү. Мына Оштон өткөрдүк элек, уже месталарга батпай калды кишилер. Ошон үчүн эртелеңиздер. Азыр мындай чоңураак местаны изеп атабыз, бирок андай азыр баягы кичине табылыш кыйын болуп атат. Ошо макул байке, жакшы туруңуз, Макул, жакшы туруңуз. Агай, саламатсызбы? Настройкасы. Менин атым Зарифа, мен Ош шаарында болом. Анан бир да сиздин сабагыңызды көргөн эмесмин. Сиздин сабагыңызды чындыгында уга албайм. Себеби билбейм эмнеге экен. Анан сиздин сабагыңызды мен Айнуранын көп айтып жүрүп, анан өзүм неме кылдым, ме дейт. Мээримди бошоттум. Фул кап экенмин, мээм толуп калган экен бүт негативтерге. 10 күн мээримде бир дагы ой келген жок. Ошону айткан жасадым. Анан сизге жолукканга билбейм, өзү негизи жолукканга эмес, сиздин мындай сөзүңүздү, сабактарыңызды уга албайм да. 10 күн кадимкидеги мээримде эч кандай ой келген жок. Ой дагы келген жок. Туп эле жүрө бердим, анан көп бастым, өзүмдөн өзүм эле. Ошо айткан жасап эле. Анан кандайдыр атыңыз ким? Зарифа. Зарифа, ошондо сиз эмнени жасадыңыз? Мен өзүңдү мындай көп басып, мээңди бошот, эч нерсени ойлобо деген медитацияңыз бар экен. Былтыры 9-декабрда болгон экен. Ошону жасадым. Биздин медитация? Ошо сиздин Өмүрбек, ошо биринчи жолу бул медитация болуп жатат. Буну кайра көрүшүңүз керек. Канча көп көрсөңүз, ошончо түшүнөсүз дегенчи. Анан бир дагы сиздин сабагыңызды көрө албайт элем.
мындай жакпагандайчы, мындай сөзүңүздү кантип эле деген сөз ойдо билбейм. Анан ошентип жүрүп 10 күндө бир дагы мен оюма эч нерсе келген жок да. Ушунчалык өзүмдү өзүм тазаландым окшойт. Ошондо ойлоп карасамчы, анан өзүнчө эле сиздин ошо YouTube'дан ошо медитация боюнча сүйлөпсүз, анан эго боюнча сүйлөгөн экенсиз. Ошону 2 саатты кадимкидей эле отуруп көрүп отурдум да. Билбейм, ошондой сезим келди маңачы. Мурда ушунчалык мен баягындай сетевойдо иштеймин, только статус ачышым керек деп чуркай берет элем. Анан мен кыйынмын деп өзүмчө кыйын болуп, жолдошум менен көп урушат болчумун. Азыр эгерде сен жакшы жашайм деген болсоң, кайсыл жерде дагы жолдошуң чалган болсо, баардык ишти токтотуп туруп ошонун звоногун ал деген сөзүңүз мага өтө катуу тийди. Ошондон бери мен кайсыл жака барсам дагы, кайсыл жакта жүрсөм дагы чалган болсо, сразу ошонго жооп берем. Ошол сиздин сабагыңызды мен бир дагы сиздин сабагыңызга качыша элекмин. Жөнөкөй эле ошо Айнуранын сөзү аркылуу угуп, мен өзүмдү кичине тарбиялай алдым. Менин баягы эгом күчтүү экен дейт, эми бирок аны кандай кылышым керек аны билбеймин. Ошон үчүн сиз менен азыр прямо эфирде жолугуп калдым. Бул дагы менин өзүмдүн мындай не деп коет, мечтам эле. Сиз менен бир кантип кайсы адамдар ушинтип өмүрү айга менен сүйлөшөт экен деген ой келет болчу. Жолдошуңуз менен мамиле жакшырдыбы? Азыркы күндө мен мамилебиз мындай 200%ке болбосо дагы өтө жакшы жакшырды. Мен жөн эле сабагыңызга кача элекмин. Жөн эле подсознание боюнча баягы ким эле көрсөм кускум келет деп айтып жүрдү го, ким эле аты? Артист. Билбейм, мени кускум келет деппи? Ошентип бир немеңизде бар экен го видеодо. Мен Өмүрбекти сүйлөсө гыжырым келет болчу деп айткан сөздөрүн көп интервьюларды көрдүм да. Бир оронгон эжеби? Жок, берги баягычы. Назира. Назиранын бүт эфирин көрдүм да, сиздер менен сүйлөшкөндөрдү. Анан ошо биринчи эфирин көргөндө эле бул эмнелер сүйлөшүп атат деп бир дагы көрө албайт эдим эфириңиздичи. Билбейм эмнеге көрө албайм. Анан азыркы күндө билбейм, өзүнчө эле ошо сиздин эфирлериңизди көрүп, жакшы бир кайра көрсөң өзүңө жакшы совет мындай. Жакшы жакты алат экенсиң да. Өтө жакшы экен. Анан медитацияңызды өткөндө көрдүм. 1 саат болуптур анда. Бир да медитацияга катышкан эмесмин, бирок сиздин медитацияңызга катышкан эмесмин, бирок медитация боюнча менин түшүнүгүм бар. Жөн эле отура бердим, бирок бүткөндөн кийин өтө мындай жеңилдеп калдым десем болот да. Анан азыр бир 10 күндө бир дагы менин эч кандай ой келген жок. Мурда бир нерсени жасай беришим керек, бир акча табышым керек деп чуркай берет элем. Азыр бардыгы мындай Кудайга таянып, сонун жашап калдым. Бирок бул темалар, сиздин темаларыңыз боюнча менде бир дагы түшүнүк жок өзү негизи. Медитацияңызды көрдүм, Назира менен сүйлөшкөн интервьюңузду көрдүм, анан биринчи эфириңизди көрдүм. Ошол эле сабактар менен мен ушунча маалымат алдым десем болот. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Майли. Азыраак сүйлөңүз. Азыраак сүйлөшүм керекпи? Сон баары жакшы. Эми баягы сизге кубанып сүйлөп атасыз да, аны түшүнүп атам. Тамашалап коймоңуз, Макул. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Сиз ким элеңиз же көзгө жылуу чыгатасыз? Ретритке барбадым беле. Нарынгабы? Жок, көлгө баргам. Кандай, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшыбы? Бүт баары жакшы, буюрса. Не жаңылык? Жаңылык негизи мен ошо көлдөн дагы сага личкага барайын десем, ошо даяр эмессиң дегендей кылып койгонсуң да, анан азыр ошол нерсени айткым келип атат. Мен негизи бул
башында баштаганда мен психолог издеп ошо сага жолуккан болчумун да эми YouTube'дан. Мени врачтар как предраковая болезнь деп анан психологко бар деп айтышкан да, анан ошондо сенин сабагыңа катышып калгам. Менин оозумдун ичинде ушундай бир ак эме бар да, тактар бар. Ошол айыкпай келет. Анан ошон үчүн сенин сабагыңа катышкам. Анан ден соолук жакшы азыр, бүт баары жакшы болду да. Баардык нерсе жакшы. Анан только единственное ушул нерсе баягы кетпей атат. Катышканыма канча 8 ай болуп калды. Марттан баштап катышып келдим да. Так, 35 поток, анан 2 курсту дагы окуп атам. Ошол анан кечээ бир неме болду да, мындай бир өйдө түшүп кайра өйдө чыгып кайра ылдый түшө беребиз го. Кечээ ошо ылдый түшкөн момент болду окшойт. Ыйлагым келип өзүнчө эле баягы бул нерсе ошо көбөйүп кетти деп өзүмдү өзүм мындай деметип койдум да, ыйладым. Анан бир түшүнүк келди, почему-точи мен бир нерсени күтүп баягы сен айткандай Кудайдын астына түшүп алган окшоймун да. Бул өмүрбөктөн жакшы болот деппи же эмне үчүн жакшы болбой атат деппи, ушундай бир түшүнүк болуп калыптыр да мендечи. Анан кечээ ошол нерсени түшүндүм да. Мен эч нерсени күтпөшүм керек. Бардык нерсе Кудайдан деп отурушум керек да, короче, медитация жасашым керек. Анан акыркы күндөрү баягы жумушка жараша медитацияны да азыраак жасап калган экенмин. Ошол анан баягы бир упражнение көрсөттүң го, жанагы дегенчи. Ошону жасадым. Жанагы беттин мышцаларына деп көрсөттүң го упражнение. Ошону жасадым да, ошону жасасам ушулардын баары ооруп баштады. Демек кыймыл болуп атат го деп ишенип атам да. Ошо. А так бардык майда чүйдө бардык нерселер жакшы бүт эле. Бутумдун даже сынган сөөгү оорубай калды, аябай жакшы болуп калды. Тырмактарымдагы грибоктор жок. Дагы эмне чыгып көп, аябай көп. Бардыгы жакшы да. Вот единственное ошол нерсе эле болуп атат. Калган баары жакшы. Ошо еще этот жана курсак кетирүү деген упражненияны жасап, сен айттың эле го, объем кетет, бирок вес кетпей калышы мүмкүн депчи. Меники ошондой болду да. Весим кеткен жок, ошондой эле 68 болуп турат, бирок курсагым кетти. Кийимдерим кадимкидей эметип шалбырап. Вес канча? 68 бе? 68. Канча? 1.65. Эми сиздики эмнеге кетиш керек, өзүңүз ойлоп көрсөңүз. Уже ойлоп предел болуп калсын деп кой. Мен сиз менен сүйлөшкөндө көрүп туруп айткам да. Эмеңиз кетет, объем кетет, вес кетпейт деп турабы? Ошентип айткансың. Значит, билип айтып турмунбу? Ошо вес кеткен жок да. Бул өзү Кудай таалам берген стандарт бар да. Кудай таалам берген стандарт бар. Сиз ошол стандартта болуп турасыз да. Ооба. Мисалы, боюңуз 65 болсо, салмагыңыз 70ке чейин канча жаштасыз? 51-де. 51 жаштасыз мисалы. 45-46дан кийин уже өзүнүн боюнан 7-8 килограммга чейин нормальный деп айтылат билимде. Ошондо сиздин мына боюңуз канча болду дейсиз? 1.65. 1.65, салмак 68, Ооба. Эми сиздин эмеңиз идеальный болуп турат. Идеальный болуп турат. Мындан артык кереги жок. Туурабы? Билбейм, бирок өзүмдү аябай жакшы, удобно сезип калдым да, жеңил. Сонун. Жүрөгүм стандарт деген бар да. Ооба. Мисалы, менин боюм 1.80.
Салмағым А вес? 85. Так, Түшүнүңүз да. Анан сизди просто мындай да, сизге түшүнүк келбей атат. Кече түшүнүк келиптир мисалы. Ооба. Түшүнүк келгенде сиз совсем башкачадан болуп кетмексиз. Вот маселе ушул жерде жатат. Түшүнүңүзбү? Түшүнүк келбей атат. Ошо Канча жыл күтүү деген кандай? Канча жыл сабакка катыштыңыз? Негизи башында ошо айтып атпаймынбы, YouTube'дан баштагамда бесплатныйгачы. Жок, платныйга канча жыл каттыңыз? Платныйга вот ошо 35 потокко катыштым. Андан кийин экинчи курста катышып атам да. Мени карап туруңуз. Мен могу өткөндө мурда эсимди айттым атайын официалдуу түрдө. Мурда катышып жүргөндө кичине арзаныраак акча төлөп катышкыла дедим. Неге дегенде бизге молдого окусаң деле акча тыйын бересиң да мисалы. Ооба. Туурабы? Бул өзүнүн мисалы өзүнүн мыйзамдары бар. Мен 5 колду оюрма салган жокмун го. Мисалы бир киши эми ошол мыйзамдарды аткарганда адам жакшы болуп баштайт. Ошол мыйзамдарды аткарганда бир киши денесине жара чыгып кетет. Жара чыгып кетип, Улукман пайгамбар барат. Пайгамбар дарыгерлердин падышасы. Анан 10 күн бий алмай дейт. 10 күн жейт, 20 күн жейт, 1 ай жейт, айтпайт. Ана бул пайгамбар деле билбей турбайбы деп жүрүп, анан бир күнү көчөдөн бир табутка жолугуп калат, элдер ошол жерде отурган. Анан ошо табутка барып, ошо менен сүйлөшүп, анан дагы ал айтат, 10 күн бий алмай жейт, таптаза айып кетесиң дейт. Анан ошого машыгат. Ой, машыгат деп 10 күн эме жейт. Алма жейт, бий алма жейт. 7 күн жегенде денеси таптаза болуп кетет. 10 күн жегенде эч нерсе калбайт. Анан ошону доказать этиш үчүн, көрсөңүзбү, ичинде арамдыгы доказать этиш үчүн ошо атайын ошого койгон кайра пайгамбар бар. Пайгамбарлар өтө сынаган да. Пайгамбар бар. Пайгамбар айтат. Ушундай мына дүйнөнүн падышасы сен айыпталып койгон нерсени бир жөнөкөй эме табып айыптырып кой дейт. Ошондо акчасын төлөдүңбү дейт. Ооба дейт. Сага бий алма эмес, ушул акчасы тар болду дейт. Анысыгандай. Адам могу ыйман жолунда мисалы даватчылар бар. Жакшы баягы опытный болуп калган баягы акыйкатты таанып калган даватчылар бар. Ошого ат эле бир 2000 сом, 1000 сомго аябай бир силердин билген сүрөөнү эле ошондон пата алып койсоңор, силердин сүрөөңөр дагы иштейт. Муну илимге акча салуу деп коет. Түшүнүңүзбү? Ооба. Мынакай молдо адамдар бар мисалы. Кудай жолунда жүргөн молдо адамдар бар. Ошого ары эле акчаңар болсо, эгер болбосо жок. Албай алдына жараша дейт. Акчаң канчалык көп болсо, ушунчалык көбүрөөк берип, ошондон илим үйрөнөсүң, ошол жугат. Мисалы сиз 50ге чыктыңыз, 51-де. 51 жашка чейин эч жакта изилденген эмессиз, окуган эмессиз мисалы. Ооба. Эми ким күнөөлүү буга? Өзүңүз күнөөлүү болуп атасызбы? Ооба, конечно. Мен мисалы мен 18 жашымдан баштап өзүм акча салып келем. 18 жашымдан баштап. Мен азыр мусулманчылык боюнча дагы устазыма дагы кичине билим алып атам кошумча. Жакшы. Конкретно акча төлөп атам мисалы. Түшүнүңүзбү? Анан адам ушундайга келгенде мисалы тырышып саласыңар. Жок, тырышпай эле эми
мүмкүнчүлүк болсо, конечно, окуй берет элек да. Ошо болгон эмес да эми. Мүмкүнчүлүк Азыр эми болуп болсо, атканда үйүп койсо да окубайсыз эже. Түшүндүңүзбү? болот. Жок, окуйм, конечно, окуйм. Азыр Жок, ошо мүмкүнчүлүк болгон менен окуп мен атабыз да. лично азыр сөзүмдүн алдында мен сизге айткан жокмун. Сиз жаман өзүнө алат болуп атасыз ыраазычы. Адам деп атам мен, эгер адам деп атам. М, Түшүндүңүзбү? Ооба. Именно адам илимге акча сала келгенде напси тырышып калат. Мгм. Адамдын илимге акча салаарда напси тырышып калат. Анткени напси бул адам Алланы таанып кетпесин деп мечитке жөнөтпөйт, таарат алдырбайт, күнүмдүк жыргалчылыктан адамды чыгарбай коет. Түшүнүңүзбү? Мен өзүңүздүн сөзүңүздү өзүңүзгө айтып атам мисалы. Түшүнүңүзбү? Мен азыр могул жерден, эл жок жерден разбор кылсам, мен чыныгы жүзүңүздү акырын менен көрсөтсөм, сиз ыйлабай эмексиз айтпайбы? Жок, ыйлабайт болчумун. Жок, серьезно айтып атам да. Адам өзүнүн чыныгы жүзүн көргөндө коркуп кетет. Ушунчалык сасык, ушунчалык арам болот. Адам, мен сизди айткан жокмун эже. Адам ичиндеги Ооба, мен шайтанды айтып атам. түшүндүм. Мен адамды мондай айтканга акым жок, түшүндүңүзбү? Мгм. Ошон үчүн буягын мындай чукпуй келгенде, мындай чыныгы жүзүңүздү көрсөтпөсө ыйлайбыз. Ну, хорошо, макул. Түшүндүңүзбү? Рахмат сага. Ооба. Сага чоң рахмат. Ыраазымын. Бардык нерсе ошо сенин илимиң, билимиң аркылуу түшүнүп атканыбызга ушунча эл ыраазы болуп атат. Ошонун баары кабыл болсун. Сага чоң рахмат. Эми мисалы мына ооруган жериңиз кетиптир, ир болуп кетиптир. Дагы толтуран нерселер болду билинмеген менен турабы? Ооба. Көп нерсе болду. Бир эже менен иштешип калдым. Мгм. Анын бели ооруп келген. Анда мен массаж кылып, плюс баягы гимнастикаларды көрсөтүп, медитацияга отургузбоо үчүн келгеним бар. Мгм. Биринчи эле күнү бели жакшы болуп кетти. Экинчи күнү келди, бутум ооруп атат деди, буттарын кармап койдум, буту жакшы болуп кетти. Күйөөсү менен келген. Үчүнчү күнү күйөөсү экөө нары жакта отурган. Анан мен кирип барсам, эже айтып атыптыр күйөөсүнө. Аябай сонун болуп калдым, бул укмуш, аябай жыргап калдым деп атса, күйөөсү айтпаным деп атат. Неге? Адамдын ичиндеги арамдык коркот. Ошол результатым жоголуп кетпесин деп коркот адамдын ичиндеги арамдыгы. Эго да? Эго коркот. Мгм. Эго ошол нерсени өзүнө алып калгысы келет. Анан ошентип жакшы нерсени чиритип жоктулат. Түшүндүңүзбү? Эго Ооба. бергиси келбейт, только алгысы келет. Мгм. Анан ошентип жүрүп сахары жок болду. Анан бир 5-6 күн келип көп оорусам жакшы болуп кетти. Анан 7-нчи күнү келип боорум ооруп атат, ушу боорумдун анализи жакшы чыкпай атат дейт. Анан мен жакшы болчумун илгери. Анан ошо жерде мен өзүмө келе түштүм, анан айттым, сен белиң менен эле келбедиң эле, эже. Адамдын ач көздүгү, арамдыгы ушундай болот. Ал бел оорусу менен келген. Толтура оорудан айыгып кетти. Түшүнүңүзбү? Ооба. Ошо эго жөнүндө көп нерсе түшүндүм да. Негизи аялдар ошо сен айткандай күйөөбүздү басып эле сен муну кылбай атасың, антип атасың, мынтип атасың деген нерсе менде да көп экен да. Азыр ошонун баарын түшүндүм. Рахмат сага. Чоң рахмат. Только рахмат гана айта алам.
adamdын içinde aramdık. Çirik nese da. Men көп иштештим да. Эл менен өтө көп иштештим. Тынымсыз иштештим. Мисалы, могу эже чыктыбы? Могу адам içinde арамдык жанагы футболка могу кара так болуп булганып калыптыр мисалы. Кара так болуп булганып калыппайбы? Бул эже ачыбаган камырдай болуп турат, көрүп атасыңарбы? Бул эже ачыбаган камырдай болуп турат. Бул мага бир жолу келген. Бир жолу сабакка катышкан. Adamın içindeki emesi aramdığı sırada результат сурайт. Түшүнүңүздөрбү? Анан түшүндүңөр да ошондон. Эмне болот? Кээ бир адамдар бирөөгө эл көзүнө ат мингирип, эл көзүнчө машина эметип, улап өткөрүп, бул жакшы нерсе. Суулар эмесин өткөрүп, бирок адамдын өзүнө келгенде эго акча салдырбайт өзүнө. Мисалы бир даватчыга акча бердирбейт. Бул адам өйдө көтөрүлүп кеткенден кийин ылдый түшүшү кыйын болуп калат. Өтө кыйын ылдый түшүш. Өтө кыйын болуп калат. Ушу бир бечара даватчынын алдына барамбы дейт. Түшүнүңүздөрбү? Адам ушунчалык эгоист болуп, эгосы чоңоюп кеткенден кийин адамдарды мындай низко көрүп калат. Бул өтө жаман нерсе, өтө жаман нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Өтө опасный нерсе. Анан могу туура жайын бул жерде сөз көп, туура жашаган жакшы болот, дыйканчылык деле жакшы болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн өзүнүн үстүнөн иштеген, мисалы, кээ бир адамдар бизнес кылып, бизнестин атасы бар кээ бир адамдар. Колуңан келбейт да, ошол адамга кызмат кыл, мисалы. Кызмат кылыш керек. Анан жакшы болот. Желмоңузда болуп алып барыптыр, ошо мен ушундайлар бар. Мен дейт, мына аялдардын өзгөчө, мен аялдарга деле эркектерге айтайын. Кээ бир аялдардын ичинде арамдыгы мондой болот. Мен сени эне атаңды сыйлап жүрөм, апаңды сыйлап жүрөм, атаңды сыйлап жүрөм. Ушунча жыл кызмат кылдым дейт. Ушунча кызмат кылдым дейт. Ошол кызмат кылдым дегендин өзү арамдык болот. Түшүнүңүздөрбү? Милдет кылгандык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Сизге ыраазычылык билдирейин дегем. Мен былтыркы атым Айжан апрель майдан бери бесплатный медитацияңызды көрүп келем. Менде көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Ден соолугумдун бир топ жеринен жакшы болдум абдан. Сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Азыр болсо ошо 2 күндөн бери эле буга чейин дагы кире албай аткам о прямой эфириңизге. 2 күндөн бери жана эртең мененки кечишинде жазып аткан эмени гимнастиканы жазып атам. Белим ооруп аткан. 2 күн жазадым. Кудайга шүгүр, буттарым жакшы болду, белим жакшы болду. Менде өтө көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Башымдын оорусу жакшы болду. Ички органдарымдан жакшы болду. Эми айтып отурсам көп нерсе жакшы болду. Ошон үчүн сизге мындай жолуга албай атам. Баягы филармонияда болгондо баргам. Басуу техникасына барып анда бир күн катышкам. Ар кандай бир шарттар менен айрым сабактарыңыздарга бара албай калып атам. Өтө күсөп келем барсам деп.
Кудайым насип эткен күнү барам деп ойлоп атам. Ушул прямой эфириңизди аябай күтүп аткам. Катыша албай калам да, ушундай болуп атам. 2 күндөн бери ушул эмеңизди, гимнастикалар, жанагы упражненияларды жасап атам. Белим менен эле эки жамбаш, туш, ашташ ошол жерден ооруп аткан. Ошонум жакшы болду. Мен сизге эмне демекчимин? Сизге ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук, узун өмүр, ушу эл, ар бир элдин берип аткан батасы кабыл болуп, кыргыз элинин маңдайына чыккан бир жылдыз болдуңуз. Мен абдан чын жүрөгүмдөн сизге ыраазычылык айтам агай. Жашым 63-тө. Кудайга шүгүр, көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Рахмат эже. Канча болду машыкканыңызга? Мен майдан бери анан такай басам. Ушу жарым сааттан эртең менен туруп алып басамын. Анан эртең менен 6:30 турам, медитацияга отурам. Кечинде жатып атканда жатып алып медитация кылам. Эртең мененкисин отуруп кылам. Абдан жакшы. Буттарым ооручу, булчуңдарым ооручу, белим, кыр аркаларым ооручу, грыжа бар болуш керек деп койчумун өзүм. Ошолорумдун баары жакшы болду сиздин аркаңыз менен. Ошон үчүн сизден Кудайдан сизге өмүр тилеп, ден соолук, үй бүлөңүздөгү бакытты тилейм, ишиңизде ийгилик болуп, ушу кыргыз элинин маңдайында аман жүрүңүз. Ушул ишиңизге мен абдан ыраазы болом. Мен андай изденип, мындай медитация дегенде түшүнүгүм да жок болчу. Дегенде эле бир YouTube'ду карап отуруп чыгып калдыңыз, ошондон бери тынбай көрүп келем. Чыккан эфирлериңизди угам, чолгон болуп калганда эле. Атак такай басам, ошо колумдан келишинче жасап атам, бирок көптөгөн өзгөрүү болду. Мага тез болду, абдан тез болду өзгөрүүлөр. Орто жерде кичине бир түшүп, бир жумадай ушундай бир башкача болдум, кайра калыптанып кеттим. Менде болгону ушу. Ыраазычылык айтайын дедим. Жан дүйнөгө мындай тынчтык келдиби да кошумча? Жан дүйнөмдө ооба биринчи эле көрүп медитацияга отургандан кийин эле менде 3 күндөн кийин эле жан дүйнөм тынчтанды. Башым бошогондой болду. Ойлор, мен көп ойлоно берет элем да, балдарымды, тимни, муну, ушундай проблема бар. Өзүм жаш күнүмөн үй бүлөлүк бардык бир туугандардын ортосунда нерселерди чече берет элем да. Анан ошол нерсенин баарын таштадым. Мага ошол ошонун баарысын таштадым сиздин медитациядан кийин. Азыр жакшы, жан дүйнөмдөн тынч, ойлонбой да калдым. Анча нерсеге капа да болбой калдым. Кечке ушу өзүмдү жей берет элем. Ушуну кылып койсом болмок, мынтсем болмок экен, мындай айтсам болмок экен деп. Жок, азыр антпейм. Кандай убакыт ошо саатты көргөзүп турса, эмне болуп турса, ошол нерсени айтып коем, бирок ойлонбойм, эчтеке жок башымда азыр. Баягы эле ушул менен эле тынч эле жашап атам десем болот да, эчтекеге кайгырбай калдым. Барбы, жокпу деген нерсе менде жоголуп кетти. Жүрөгүм тынч, постоянно жүрөгүм ооруланып, эме кылып турат эле. Азыр болсо тынч, уйкум тынч. Эртең менен турам 6:30 сиздин эмеңизди коем, медитацияны. Аны жашоодо негизи эле мындай милдет кылбайсызбы адамдарга? Болчу, мурда болчу. Милдет кылып мен минтпедимби, бир туугандарымдын баары мен мындай кылбадымбы, ата энем баарысына мен минтпедимби, мен момундай кылчумун деп, бүт жүктү, хамутту мойнума илип алып эле баарысын жаза берип эле анан кыйын боло берчүмүн да. Мен минтсем мени минтпей деп. Азыр жок, анын бирөөсү да жок. Мен как будто эчтеке кылган жокмун, эчтеке билбейм, көрбөйм деген сыяктуу нерсеге эле өтүп кеттим, билбейм. Ушундай эле болуп калды. Балама деле сарсана боло берчүмүн, кыздарыма деле сарсана боло берчүмүн. Баарысыныкын айта элек жатса эле мен жасай салам да, анычы бара калып. Анан ичимде таарынчы пайда болуп калчу. Мен ушинтип эле айта койсо эле чуркап келип, мен минтип салсам, булар минтпей койду деп. Азыр антпейм. Мага өтө тез болду. Бир жуманын ичинде ушу башым бошоду, жан дүйнөм тынчыды десем болот. Бирок
май, июнь, июль, где-то август айында бир кыйналдым кайра. Ушундай бир өзүнчө туталанып, бирденке болуп, башым ооруп, кара кушум ооруду, эки чыкыйым ооруду, анан жайы колду сүртүп алып, бетти бардыгын эме кылып, башымды массаж кылып, жана моюн жасаганды жасап, ушуларды эметип атып эле кайра калыптанып калдым да. Мындай. Азыр тынчмын, ушул азыркы убакытта өтө тынчмын. Уйкум да жакшы, баардыгы жакшы, оюмда эчтеке жок, мындай кыйналып, кысталбайм, бүтөт баары. Балдарым деле бирдекесин айтса, буюрса бүтөт Кудайым, буюрса бүтөт, Кудай кааласа бүтөт. Бүтпөгөн эчтеке жок деп коем, бүтүп калат. Ушул нерсеге өтүп кеттим да. Болбосо аны деле мен жазай коеюн, муну деле мен жазай коеюн дей берчүмүн да. Мен деген жанагы кыйналганыңыз сиздин могу подсознойнодагы катып калган адамдын подсознаясы мындай катмардан турат. Медитация жасагандан биринчи катмары кетет, экинчи катмары кетет, ушинтип туруп катмарга түшөт. Бул Куран илиминде деле баягы 7-чи асман бар, андатпайбы мисалы. Анан ар бир асмандын өзүнүн эмелери бар, дарыгылар бар деген сыяктуу эле. Бул деле ушундай нерсе. Через илим бирим аркылуу акырындык менен тазалана берет. Анан кээ бир мындай жүрөгү таза, туура жашаган адамдар бар. Ошолорду ылдам кетет. Могу жашоосунда туура жашап, жөн эле Кудай деп жашап жүргөн адамдар бар. Эч кимге зыяны жок. Жөн гана только служениеде жүргөн адамдар, булар ылдам кетет. 2011-жылы бир эже келип калды. Эми андайлар көп келди мага, ошонун бирөөсүн айтып берейин. Анын баласы бир тууган экен. Чет мамлекеттен чалат, ассалому алейкум деп Кудайдын атын айтып, ушул апамды жакшылап карап бериңиз, мен сизди угуп атам. Акчасын барганда берейин деп калды. Анан макул деп ингаляция менен иштеткен. Күнүнө жөнөкөй ингаляция таасир бербей калып, атайын Бишкектен келди. Бишкектен Жалалабадка келди. Ингаляция менен жашап калган экен. Анан 2010 болуш керек эле, анан 11 анан КБТСте мындай кара, анан мен илгери баягы азап чегип бир бакуш болуп турган адамдарды мен жакшы көрчү элем да, бул кыйналып калган турбайбы депчи. Көрсө мен ошолорго мындай боору ооруган эго бар экен мендечи, боору ооруп. Түшүнүпсүзбү? Анан Кудайдын вот именно мен ошол нерсе көп экен да. Байкуш бул кыйналып калган турбайбы деп бир үлдүрөп турган адамдарды көрсөм, бир боорум ооруп кетчү, үлдүрөп турган адамдарды көрсөм. Анан аларга жардам берип алып, анан кайра өзүм кыйналып калчумун, кийин учурашпай койсо, буга мен жакшы кылып койсом. Кээ бирлер вообще дары колдонбой калчу. Анан мен аларга таарынча элем да. Анан ошол эже келип калды, анан жөнөкөй ингаляциялар жана 300 сомдук, 500 сомдук ингаляциялар жардам бербей, жана гормоналдуу ингаляциялар колдонуп калыптыр. Гормоналдуу ингаляцияны колдонуп калыптыр. Ошону чачат экен, анан ошо менен жүрөт экен. Толтура бир пакет дарысы менен, анан ошо менен мен индивидуальный 10 күн иштештим. Күнүнө массаж жасайм, общий. Массаж жасап, гимнастика үйрөтөм. Плюс машыктырам, медитация отурсам. Ошентип, ошонун 3 күндүн ичинде полный дарыны тыштады. 3 күндүн ичинде. Дарысын бар, ырынгыл көм келди тетяка. Куроттун бир жерине барып, бир пакет дарысын. Сонун болуп калды. Эми анан бир тууганы, анан бир ошол кызы эмелери болуп келип калды. Кызы, туугандары, эжеси болуп келип калды. Тигини көрүп таң калышат. Анан мага айтат. Эми дагы бир дейт. 10 күн чыдайт, сен таң калып атат да. Анан мына жакшы болуп калды. Апаңар менен от души чын жүрөгүмөн жардам бердим да. Анан мына жакшы болуп калды десем, кандай апа жакшысызбы дейт. Кыз айтса, унчукпайт тиги. Унчукпайт.
Анан апам унчуп айтып эже дагы ишпей калыпсың. Мен ооба ишпей калдым. Мен дагы кармап калат го, кармап калбайбы деп кайра баягы айнып баштады. Көрдүңүзбү? Жакшы болгон аял. Анан анда акчаны жарым берип туралы дейт. Мен анда 10 элестетиңиз. Устазым көп акча алдырчу эмес, 10 күнгө 10 миң сом берип атат. Жумасына $100 инглесилер колдон кылган. Мына ошондой. Анан ошол жерден мен акчасын берип койдум, кереги жок, ала бер деп тур. 10 миң сом бермей 5 миң сомдун алдына койду. Аны дагы даярдап келип алган экен. Ой, Кудай. Анан кетти. Үйүнө алат 1,5 ай жакшы жүрүптүр. 2 айдан чыгып баягы 2 айдан кийин баягы баласы чалды кайра. Апамдыкы кармап атат го деп. Көрдүңүзбү? Адамдын ичинде арамдыгын. Ооба. Анан ошол жерден ашап сөктү мына баласын. Анан кийин сезип калышкан окшойт, баягы акчаны салып берип, банктан андай мындай дейт, жолоткон жокмун. Көрдүңүзбү? Адамдын ичиндеги эме арамдык өзүнүн жанынан аябайт. Илимден аябат акчаны, илимден, билимден аябат. Туура айтасыз. Ошон үчүн бул илим, билимге мен элдерге көп айтам. Илим, билимдерге мисалы ар бир айылда жакшынакай молдолор бар мисалы. Эми фанаттан Кудай сактасын. Бирок эле кыргыз дини, кыргыз экенин сунуп, совсем андан Кудай сактасын. Бирок мындай кыйналып атасыңбы, жана карадуу андай мындай деп кыйналып атасыңбы, ошол молдокилерди барып эле кичине илим алып, ошолорго тыйынын берип, үйрөнүп койсо, бул нерсе жугат адамга. Ооба. Мисалы. Бул мусулманчылык менен закон менен жашаш керек. Куранда деле айтылат, 40 коюң болду дейт, бирөөнү садака бер дейт. Ооба. 80 коюң болду дейт, экинчисин бер дейт. Кошуна менен катыш дейт, эн атаңды сыйла дейт. Ушул эле карым-катнаштарды сыйласа адам жашай берет, сонун эле жашай берет. Ушунун өзү илим мисалы. Мисалы могу сиздердин возрасттагы кишилер мисалы туура жашаганда илгеричи. Азыр деле туура жашагандар көп го. Мисалы карым-катнаш укмуш болчу илгери. Ооба. Карым-катнаш кылган, тууган менен кылган, эл журт менен кылган, койлордун мисалы бир бодосу өйсө ошону тарап берген кошуналарга мисалы бир 2-3 жыл ийген. Ошо эне аталарыбыз мисалы оорубай эле аман эсен көбү жашап жүрөт го, туура жашаган үчүн. Ооба. Качан адам напсиге кирип баштаганда, мен деп, элге көрүнөм деп кирип баштаганда адам уже кыйналып баштайт жан дүйнөсүчү. Мен деп менге өткөн өтө жаман экен, ошол нерсени өттүм да, эме байкадым да ошо. Мен дебеш керек экен. Кудайга шүгүр. Анан мындай түшүнүк келет. Сөзсүз эле илим алыш керек турбайбы деп туруп, илимге кетип калып туруп, биз эмени унутуп коебуз, закондорду унутуп коебуз. Илимде закондорду үйрөтөт да. Мисалы, сен мусулманчылыктан сабак алып атасың, аябай алып атасың деп коем. Бирок сен эн атаңды кабыл ала албасаң, эн атаң ичип атса, ага келип алып туруп, мондай кыл, тигиндей кыл деп марал окусаң, бул карым-катнашка доо кетет. Сен илим алып атасың, кошунаң мисалы, мен азыр ушундай досторум дагы бар. Жүрүп динге кирип кетишти. Азыр өзүнчө эле бул үйгө мындай, анан тигиндей, анан астагфируллах, анан үйгө спирт жолотпош керек. Анан үйүңө бир торт алып барсаң, бул эми неме союлган, анан деп эле бир өзүнчө эле бир эме дүйнөгө кирип кетишкен. Көрдүңүзбү? Алар карым-катнашты үзүп алды. Ооба. Карым-катнаш үзүлгөндө адамда маселе пайда болот экен. Ошон үчүн бул жерде карым-катнаш деген бул өтө чоң окуу жатат. Карым-катнаш бул өтө чоң окуу. Ушул карым-катнашты биринчи карым-катнашты койгондон кийин анан адамга илим, билим, башка нерсе келип баштайт. Карым-катнашты коймоюнча, карым-катнаш бул өтө чоң илим. Карым-катнашты коймоюнча адамга мисалы
бизнесте деле карым катнаш. Саясатта деле муну мамиле деп коет. Духовностун чечмелениши, бир чечмелениши мамиле деп коет. Сен адамдар менен мамиле кыла алсаң, сен духовный адамсың. Мисалы пайгамбарыбыз чоңбу, кичинекейби, мындай баат адамдар менен ушунчалык карым катнашты билген, ошон үчүн эле ээрчиген. Кулк мүнөзү менен. Карым катнаш адам кулк мүнөзүн дагы ордуна келтирет. Карым катнаш адамдын энергетикасын бүтүндүүлүккө алып келет. Туура айтасыз. Мисалы, сиз бир аябай чоң өнөрдү билсеңиз, мен сиз менен аябай карым катнаш кылсам, сиз ошол өнөрдү жөн эле мага өзүңүз эле бересиз, муну үйрөнүп ал деп турабы? Ооба. Көрдүңүзбү? Карым катнаштын эсебинен келип аткан нерсе бул. Мен мисалы көп нерсени карым катнаш аркылуу үйрөндүм. Мен устаздар менен китеп тил окуган эмесмин мен. Мен живой устаздардын энергиясын алып, ошолорго рахматын алып, атасын алып, жылдап чуркап жүргөнөн үйрөнгөм. Абдан жакшы сиздин методуңуз өтө жакшы. Мен абдан чоң баа берем. Кудай өмүр берсин. Ана мен могу жерден карым катнашты неге айтып атам? Кээ бирлер медитацияга катышып, анан биринчи медитация жасаган адам пикке чыгат. Кайра түшөт. Биздики чыгып туруп түшкөндөн кайра чыгып кетиш керек. Вот маселе ушул жерде жатат. Көпчүлүгү жасагандан кийин аябай укмуш болуп кеткин дейт. Анан бир айдан кийин, 4-5-6 айдан кийин 7-8 айдан чыгат. Мен сизге биринчи машыкканда аябай укмуш болуп кеттим эле. Неге мен мындай болуп калдым деп ичинде арамдыгын көрсөтөт, көрдүңүзбү? Ичинде арамдык катылып жатат, доолуулук катылып жатат мындай айтканда. Анан менден ушундай жакшынакай сөз чыгат, анан кетишет. Ошон үчүн карым катнаш өтө чоң илим бул. Карым катнаш бир 3кө бөлүнөт. Умдун негизинде энергетикалык, анан духовный негизде 3кө бөлүнөт. Эгер биз карым катнашты бул эжем экен, бул атам экен, апам экен деп биз мындай менен эсептешсек, бизге түрүндө эле келет, эго түрүндө эле келет. Кызыкчылык үчүн карым катнаш кылсаң, кызыкчылык үчүн карым катнаш кылсаң, только сага кызыкчылык гана келет. Биз карым катнашта 85-95% кызыкчылык үчүн кылат экенбиз карым катнашты. Жеке нафсинин эсебинен. Мисалы, мен тигини өкүл ата коеюн, муну менен кой достошолу, кой баланча бай кереги тийип калат, баланча баякта иштеп атат, кереги тийип калат деп бул жерде даже кыздарга үйлөнгөндө анын мындай сулуулугу менен, фигурасы менен, көпчүлүк кыздар ошолордо баланы карап мындай күчү менен, авторитети менен эметип, баягы мамиле кылып, кайра ошонун обратный эффектисин алган ошол. 45-50 жаштан кийин адамга акыреттик жашоо 40 жаштан кийин башталат экен. Мисалы, сиздерге бирөөнүн булчуңунда, бирөөнүн авторитетинде кереги жок. Чөң гана мындай мамилелешип, Кудайдын алдында тынч жашагансыздар келет турабы? Ооба. Бул башка түшүнүк, көрдүңүзбү? Бул башка түшүнүк. Ошон үчүн могу кызыкчылык бар жерде только талкуулануу бар. Кызыкчылык бар жерде только талкуулануу бар. Сен бирөөнүн күчүнө ишенип, бирөөнүн байлыгына ишенип дос болдуңбу, только талкуулануу бар ал жерде. Анан только эголордун кызыкчылыгы. Бир суроо да, ошону сизден сурайын. Мен мисалы үчүн ушул жаш күнү менен эле келатканда ушул мисалы үчүн эжем бир тууганбы же кушунамбы, баягы колунда жок, мындай начар болуп ушундай кыйналыш жашоодон мен ошолор менен көп байланышчумун. Алар байып кеткенден эле мен четке чыгып калам да, өзүм эле ошолорго жолобой барбай калам. Ушуну көп ойлоно берем да, эмне себептен деп элечи. Өзүмдүн эжелерим деле мейли бир тууганымбы баягы учурунда жардам берип,
мен эми убагында аябай жакшы жашоодо жашадым. Анан ошолорго аябай эмне болчумун. Анан эле алар буттарынан туруп баягы жакшы болгон кезде мен өзүм эле четке чыгып калам. Ушул нерсени ушул күнгө чейин түшүнө албай келем. Себеби эмне деп элечи, ушуну көп өзүмө суроо берем. Ошолор менен мамиле кылбайм. Баягы анда санда чакырса барам, бирок мурдакыдай барып, мурдакыдай сурап, мурдакыдай өтө сүйлөнбөйм да. Эмнеге мындай деп ушул гана такыр түшүнө албайм. Ушуну сурайын дегем. Эми бул жерде мындай жери бар эже. Адамдын бул кыргызда бир жакшы сөз бар. Сууну сиңген жерге куй дейт. Бул бир 4-5 жак менен айтып берейин. 4-5 жак менен айтып берейин. Шайтанга курал берсең дейт, өзүңдү атат дейт. Бул экинчи багыты. Анан бул жерден адамга мисалы жардам бергенде сиз ойлонбоңуз. Муктаж болуп кол сунса жардам берсеңиз болот, кол сунса. Анан бул интуициянын иши. Эгер сиздин интуицияңыз иштебесе, ал жерден только бузуп аласыз. Менде да ошол нерселер болгон, башымдан өткөн. Мисалы, мен көп кишилер менен иштешкенде бирөөлөр менен кээ айтат, мисалы баланы аң сезими жетил электе, эми аң сезими жетилген адамга мага десе самолет алып берсем делечи, ал бала бузулбайт. Аң сезими жетилген адам. Аң сезими жетилген балдар мисалы, кымбат окууларды окуса деле, кымбат кийинип, кымбат жүрсө деле алар бузулбайт. Аң сезими жетил электе, мисалы аң сезими 5% болсо, биз 10% нерсе берсек, ошол жерден бузулуу пайда болот. Түшүнөсүңүзбү? Ооба. Экинчиден, бул жерден бул сиздин эле күнөөңүз. Сиз күтүп калып атасыз анданчы. Жардамды сиз бердиңиз, мисалы. Сиздин эгоңуз, нафсиңиз жардам бергенден, сизге рахмат, аябай сонун деген нерсени каалап атасыз. И ошол жерден сиздин эгоңуз страдать этип атат, түшүндүңүзбү? Өткөндө мен ошко барып калдым, былтыр эле, анан бирөө жүрчү, анан жанымда эле жүрчү. Анан агайды эле бул кандай болот, анан бул тигиндей болот деп мен көп жардам бердим да. Анан ошко барсам ошол учурашпайт. Анан ошол жерден мага эме кирип кетти. Сразу элечи ушуга деп туруп, анан мен ошол жерден байкап калдым, эгонун мага иштеп атканын, анан Кудай кечир. Астагфирлах дедим. Анан ошол ой жок болуп кетти. Түшүндүңүзбү? Ой жок болуп кетти. Ошондон кийин баягы кыз келип, мен менен учурашып, жакшы жүрөсүзбү, андай мындай деп атат. Түшүнөсүзбү? Анан экинчи бир учитель менен келип атса, ылайга бир киши түшүп калыптыр дейт, ылайга. Анан ошону тартам деп чуркап барып кол сунуп тартарда, баягы учитель барып туруп, аныга ылайга түртүйүптүр деген учениягин дагычы. Анан ылайга оунап жатып калат. Анан баягы бул эмне кылганыңыз деп баягы чаба куруп колун сунат. Колун сунганда учитель тартып алат. Анан ошондо айткан экен, неге мен түрттүңүз дегенде, сен кол сунбаган адамга өнө мындай аракет кылбаган адамга сен кол сунуп атасың, анын сенин грязь жугат дептир. Түшүнүңүзбү? Анын грязь жугат дептир. Сен көрдүңбү, мына баткакка кирип кеттиң, мага кол сунуп аракет кылып атасың дептир. Аракет кылып атасың. Мен сени ошон үчүн тартып алдым дептир. Түшүнүңүзбү? Бул жерден кол сунуп аракет кылган адамга эме берсе, бул башка нерсе. Эми бул ушундай нерсе, бул интуициянын иши. Бул жерден конкретно мондай деп айтыш кыйын бул нерсечи. Бул интуициянын иши. Түшүнүңүзбү? Бул интуициянын иши.
Kээ бирлер азыр мен жаныма бул жерден жардам берип коюш керек, бирок унутуп чыгыта бериңиз, болду. Эң негизгиси ошол эле. Жардамды бериңиз, унутуп чыгыңыз. Эң главный секрет ушул экен. Эгер мен жардам бердим эле десеңиз, мыякта калып калса, бул башка нерсе. Экинчиден, сиз жардам бердиңиз, бирок туугандардын алдында байыр адамдын акысы болот, туугандардын алдында. Сиз акыңыз калган жок. Мусулманчылыкта деле анын илгери биздин ата-бабабыздар айтып коет, анын акысы калган жок деп коет, билесизби? Бергенден кийин уже мен бердим деген ой калып калып атат да. Бул биринчи. Экинчиден, сиз баягы ошолорго эгонун мындай түрү бар. Адамдарга аябай жардам бергиси келип, акча бергиси келген эголор бар. Нафсилер бар. Нафсинин түрүнө кирет бул да. Ошол жагда болушу мүмкүн да. Муну тереңирээк караш керек. Муну терең караганда билинет өзү элечи. Ал үчүн экинчи курста окудуңуз беле? Мен курстарыбызга жанагы платныйларга эмелерге барган жокмун. Ошол моменттерде бир аракет кылсам эле жол болбой калып атты. А бирок үзбөй эле жанагы бесплатный медитация азыркы күнгө чейин эле айтып атпаймынбы, эртең менен кечинде үзбөйм, анан басуу техникасын и могу упражненияларыңызды жазай берем. Мындай тупо эле жазай берем да, эчтекени ойлонбой эле, эчтекени эме кылбай элечи. Кудайдын буйруган күнү жолугам, барам деп эле ушул ниетти коюп эле жазап келатам. Бирок абдан жакшы результат болду. Анан бай күнү ушул нерсе мага кылып деп мен өзүм оолактап кетем да ошондой кишилерденчи. Бул мындай жетти, эми жакшы нерсеге деген эле ой менен мындай андай деле милдет кылып, мындай күтпөйм көп өзүм антип. Баягы сиз айткандай, если саламдашпай же туура эмес мындай эме кылып койсо, может оюмда эметип калат, эмнеге ушул ушинтпейт деген. Бирок көп учурда күтпөйм. Анткени ушул нерселерим дагы башында мурда ушундай болгон, аябай ушундай нааразы болуп таарынып, ошо сиздин сабактарыңызды угуп отуруп, менде ушул нерсенин баарысы эле мындай жоголуп кетти. Негедир. Мындай көкүрөгүмдөгү толуп турган нерсе деле жок болуп кетти, өзүнөн өзү каяка сиңип кетти билбейм. Чыгса мындай эле бош, көкүрөгүм деле бош, башым деле бош. Ушул жана эле кара кушум, эки массаж мындай кылып жазагыла деп эметкен, ошол жерлерим ооруду бир момент катуу. Калп айтпасам бир 10-15 күн ооруду. Анан эмне болуп атам, бул эмнеге деп. Анан эле мындай өзүмө ой келди. Бул медитацияда ушундай болот деген сезим келип эле, ошону эметкени эле бул нерсе жоголуп кетти. Аябай ооруду, чыдатпай. Төбөм ооруду. Анан ошол ойду кандай алдым? Бул ушу медитацияда тазаланып атканда ушул ылдый түштүн кайра чыктың дегендейби, ушул ички туюмумда ушундай нерсе болуп өттү. Анан эртеси күнү жок болуп кетти. Мен мындай ойлойн десем да, тиги ой каяка кетти дейин десем деле жок да. Ушундай болуп калды менде. Эми баары жакшы. Бул жерден бир нерсе бар эже. Байыр берген кол жакшы да. Неге дегенде адамдар, кээ бир адамдар илим албай эле, билим албай эле, ар кимдин артынан жүрбөй эле, мисалы, сабак үйрөнбөй эле туура жашаган адамдар бар, мисалы. Мисалы, мал багып атса, бирөөнүн малын ушундай маңдай тери менен багып берет. Буудай айдаса, ошо буудайдын илгери кепсен деп койчу, көз акы деп койчу. Ошолордун колунда жок туугандарына берчү, мисалы. Колунан не иш келсе, мал багабы ушундай ак ниети менен багып берчү. Ошол адамдын дагы жан дүйнөсү Кудайга жакындай берет. Сөзсүз түрдө эле медитация кылып, сөзсүз түрдө эле эме кылыш керек эмес булчу. Сөзсүз түрдө андай эмес. Жөн эле жашап жүргөн адамдар да сонун жашап жүргөн адамдар бар, мисалы. Бул жерден сиздики деле, мисалы, кээ бир адамдардыкы деле, через бирөөлөргө жардам аркылуу өзүнүн жан дүйнөсү трансформация боло берет. Сөзсүз түрдө медитацияга отуруш керек эмес. Могу медитацияда силер адашып кетпей эле, мен дагы айтып коеюн могу жерден. Кыргызчылыкты, мусулманчылыкты кармап коюш керек.
Мусулманчылыкты кармап, Куранды окуп, мисалы мана өзүңөр билесиңер, окуйсуңар, мен неме ишим эмес. Бирок өзүңөрдүн бул жеке ишиңер мисалы. Мен мисалы ошол нерселерди кармаганга аракет кылам мисалы. Ой, мен да кармайм. Куран окуп турам 4-5 күндөрү чыгарып, анан касиетти кармап, аян түштөн келет, ошо менен мындай чечмелеп, өзүм ата тектерге багыштап Куран түшүрүп, баягы Кудайды дайым ошо өзүм сезе берем да, мен көкүрөгүмдө деген сыяктуу эле сезим менен эме кылам. Медитацияны чындап мындай аябай кабыл алдым өзүм. Анткени мага эмнегедир ушунчалык жүрөгүмө жакын болду. Аябай көп ооруган жерлерим баары жакшы болуп кетти. Бат элечи, мындай бир жумага жеткен жокмун иши. Ошонун аралыгында эле мен ушундай жакшы болдум. Анан августта, майда баштасам, августта жана башым ошондой болду. Август айында. Анан Медитациянын уникал айтыңыз. Кайра эле жок болуп кетти. Анан шүгүр деп ушу прямой эфирге бир чыгып айтсам болот эле деп бир аз комментарий жазып коём, эме кылам. Ошентип эле жүрөм, бирок сабактарга, ошо ретриттерге барсам деп биягымда күзсөйм. Анан Кудай буйрса деп аны да ушундай кылып алдым. Менеджериңиз ким? Канеке, Канекеби? Ошол болуш керек. Бар. Telefon бар. Анда эме кылыңыз. Мен сизге 2-курсту подарок кылам эже. Жайдан жыргайсыз буюрса. Ал жайдан жөн эле лекцияны окуп эле аң сезимиңизди өзгөргө кетет. Жөн эле угасыз. Өзүңүздүн мындай ошол жерден жөн эле көрүп адам өзүндөгү чыныгы жүзүн көрүп берет. Ошону укканды адам трансформацияга кете берет. Ошону укканды эле ичиңиз өтүп, укканды эле талкалана бересиз. Анткени себеби адам ичинде баягы накши деп коет, или терс энергетика деп коет. Ошол нерселер азыктанат мисалы. Тамеки чексе деле мисалы. Тамеки чеккенде деле ичим өткөн. Биринчи эле отурганымда ичим өтүп, даже неберемдин ичи өтүп, тиги кызымдын ичи, күйөө баламдын ичи өтүп, үйдөгү неберем тайне токтотчу алдагы нерсеңди деп ушинтти магачы. Анан мен айттым, токтотпойм, неге токтотом, токтотпойм деп мен жазай бердим. Сен өзүң ишин кыла бер, мен өзүм ишим кылып атам деп. Анан 3 күн анын ичи өттү окшойт. Кызым дагы айтты, мама ошондон болуп атат. Ошондон болуп атат, ушундай экен ушул деп ага жөнөтүп койдум. Мына көрүп могун жаза деп сиңдиме жөнөтүп койдум. Сиңдим да жазып атат. Дагы 2-3 кишиге жөнөттүм. Мына могуга катышкыла эметсиңер эмесин угуп, ушундай жакшы экен, менде жакшы болуп атат деп ошо бир 10 чакты кишиге жөнөтүп койдум. Ошо менен өзүм эле жазып атам, Кудайым буйрса. Баарысы жакшы, мен абдан ыраазымын. Аябай ушундай чын жүрөгүмөн ыраазымын өзүңө. Аман жүр, Кудайым ошо Кыргыздын маңдайына чыгарды деп, баягы чын жүрөгүмөн, жүрөгүм бир башкача болду да ушунчалык. Айта албайм анычы. Ошол медитация жасагандан кийин ошо сизге болгон бир ушунчалык бир ыраазычылык пайда болду. Өзүм ошону да түшүндүрө албайм. Бир башкача болдум, киши кылса, учуп, күйүп, ушундай бир издеп жүргөн нерсемди таап алган сыяктуудай сезим болду менде ошондо. Мен өтө тездик менен ошондой болдум. Бирок өтө кыйналган жокмун. Болгону ошо ичим өттү, буттарым оорубай калды, манжаларым мындай чымырап, жансыз сыяктуу боло берчү эле. Уйкум түн ичинде ойгоно берчү элем, ал жоголду. Азыр сиздин медитацияңызды угам деле бүттү, уже аягы бүтөйүн дегенде эле уйкуга кетем. Ушундай болом. Эртең менен 6:30 6-да турам. 1 саат ошо эмени угуп, жазап, ушинтем каналды жээктеп басам, ошо бактардын арасында жазайм, упражненияларды. Ушинтип өткөрүп атам, Кудай буйрса. Аябай жакшы, абдан ыраазымын. Бул бүтүндүлүк алып кетти, анан бүтүндүлүк. Мисалы, мына мен колум кыймылдап атат, Анткени мен оюм, колумду кыймылдап, денемди кыймылдатып атат мисалы мына. Качан адамдан бүтүндүлүк келип баштаганда, мисалы, бүтүндүлүк кеткенде,
Могу адамдын немеси менен бул эмен байланыш үзүлүп баштайт. Ошол сыяктуу эле адамдан бүтүндүүлүктөн чыгып баштаганда бүт организмде болгон эмелер менен эме болот. Муну баягы связь үзүлүп баштайт. Связь. Эми карап туруңуз. Качан бүтүндүүлүк келгенде ошо связь ордуна келет. Качан ошол связь ордуна келип атпайбы? Мисалы сиз машыгып, сиздин ичиңизде мындай бүтүндүүлүк, мындай өзүңүзгө мына орнот, бүтүндүүлүк орно баштаганда, эми карап туруңуз. Сиздин чери сиз аркылуу кызыңызга, небереңизге, күйөө балаңызга кетип атат мына. Көрдүңүзбү? Мунун уникалдуулугу ушул жерде. Уникалдуулугу ушул жерде. Gelinim менен уулумдун ортосунда согуш болду ушул моментте. Yani gelinim айтканын айттым. Мен ушундай жазып атам, болот ошол нерсе өтүп кетет, эчтеке эмес, чыдап кой деп койдум, болду. Өтүп кетти ана? Өтүп кетти алардыкы. Жакшы. Өтүп кетти. Ошо абдан жакшы. Мен өтө ыраазымын ошо. Бирок кайсын эметишим керек, эмне кылышым керек, мен ушунун баарысын көбүрөөк билип, анан чыгып айтышым керек деп эле өзүм ушул нерсени Кудай бүгүнкү күнгө насип этиптир. Денелерим кычышты, аябайчы. Жана башыма эме жасаганда баштарым кычышты. Анан ичтериме бирденке чыкты, жарадай болупчу. Эмчектерим астыларына чыгып кетти, кызарып, анан мындай сарбашыл ириң сыяктуу болуп, ошентип чыгып кетти. Ошондой чыкты. Эми бу жерде жин пиндин баары чыгып кетет, адам ичинде жаман негативдин баары чыгат. Биздин система ошого ылайыктап, ошого багытталган. Бул боюнча да мен кийин өзүнчө эфир өтөм. Өзүнчө буну атайын отдельно сабак кылам. Эмне үчүн чыгып кетет? Эмне үчүн чыгып кетет? Деген сабак өткөрөм мисалы. Бул жанагы адамдын ичиндеги ич өтүп атканы, жаралардын чыгып атканы, бирөөнүн башы жара болуп кетти. Анан ошонун баары кетти анан. Эми сиз 30-тарда окуп атасыз да? Кандай? 30-тарды группада, WhatsApp группада 30-тарды окуйсуз да? Ооба. Ооба, окуйм мен. Ошонун баарысын окуп турам. Мындай болуп аттыр, ошончо бүтүп аткан турбайбы деп баягы өзүм дагы ой жүгүртүп, ошон үчүн ушундай болгон турбайбы, менде да ушундай болбоду деп ошолордун баарысын карап чыгам. Биздикиндей методиканы эч жерден көргөн эмессиз да? Мен эч качан китеп окуп же ушундай бир нерселерге катышып көргөн эмесмин өзүм. Катышпайм. Негедир китеп окуганды да көп каалабайм. Бирок ошо юттан негедир эле сиздин сүрөтүңүз чыгып калганда эле мен ошону карап эле баса салып эле чыгып калды да. Ошо күндөн баштап эле ошо анан окуп карап баштадым. Анан өзүм бир сыйрам кылгандан кийин анан жөнөтүптүм эки жака, мына Морикеге эме кылгыла, катышкыла, момундай экен. Мен ушинтип атам, менде момундай результаттар болду деп. Азыр сиңдим катышып атат. Аябай ушинтип кыйналдым, мен монттум, мен туура эмес отуруп жазып атырмын деп 1-2 күн мурун жазды. Мен өзүмдүн мамам келген 86 жашта, а киши жылда суук учурда мага келет, мен карап багам да. Анан а киши менен баягынтөдөн кире албай калып аттым да. Эмете албай. Эмне эле аяка комнатаңа кирип кетип атасың, абы дейт, анан карган эмени эме кылбайынчы деп. Сиңдиме мен кире албай атам, отура албай калып атам эмеге деп. Ошо 2 күндөн бери а кишини жеткизип келгем. Ошо сиңдим кызыныкына. Анан 2 күндөн бери ошо тынбай отуруп жазып, белим, вообще эле белимен эмете албай аткам. 2 күн жаздым, 2 күндөн жок болуп кетти. Вообще эле. Канчалар кыржылар айгып атат, окуп атасыз да? Канчалар кыржылар айгып атат? Менде деле бар болчу, авариядан калган. Азыр жок менде. Мен баягы биринчи отурганда ушундай талып, жөн үстүмө бирөө минип алгандай болуп, кыжаалаттанып, жиним келип, эмне кылсам, жазабай эле койсомбу деп бир момент оюма келип, ой, жинде болуп атасың да, жаза жинде болбой деп, өзүмдү өзүм ошентип, ал бат эле жоголду меники. Азыр белим оорубайт өмүрбөк. Вообще белим оорубайт, кыр аркаларым оорубайт меники.
мурда ооруп талып турчу, анан далымдын сол жак далынын ичинде бирдеме тургандай болчу, постоянно колумду көтөрө албачу элем. Ошол совсем жоголду. Анан бирок могу ийимден эки каруума чейин ошо жерим ооруп турат, ал кете элек, а жанагы далы дагы нерсе вообще эле жок. Мен билбей да калдым, даже унутуп калдым. Мына азыр эстеп атам. Ошону унутуп калдым. Бычак менен бирдеке киргизип сайып койгондой болуп турчу ошол нерсе. Аябай көңүл бурдурта берет эле да, ушуга кыжаалат көп болчумун. Ушундай диним келип туталанчумун. Азыр жок. Ал бир жуманын ичинде эле жок болду. И кыр аркаларым азыр вообще оорубайт, талыбайт. Медитацияда отурганда мен спокойно отурам. Түз отурам, эч бир талыбайт. 1 саат болобу кайра коюп отурсам деле отура берем, оорубайт, эчтеке болбойт. Жакшы. Сонун эже бар болуңуз. Сүйдө апалар көп болсун эже. Анан каныкейге атыңыз ким? Абдан ыраазымын ушундай ушу жашка келип. Бир өкүнүп койдум, эртерээк болгондо эмне? Эрте эмне көрбөдүм деген бир ушул нерсе болуп өтүп кетти. Анан азыр да кеч эмес деп өзүмдү өзүм каяп ушундай кылдым дагы. Көрүп атам, Кудайга шүгүр. Абдан чоң рахмат. Ошо тиги бакыт, бардык жакшылыкты каалайм. Кудайым тиги аман. Эме кылыңыз, 2-курска коштуруп коет, ошол жака кошулуп алыңыз, Аны кандай кылып кошулам? Аны мына могу менеджериңизге жазсаңыз, анан менин берки рабочий телефонду билесиз да, баягы группадагы. Канча эле, ал кандай эле? Ошо кыздардан сурасаңыз, канчанчы группадасыз? Мен группасын деле түшүнбөйм, Өмүрбек. Мен эчтекесин түшүнбөй эле жазып атам. Эч жагын эме кылбайм. Только кээде жазып коем, эмне болду. Ошо менен эле жазып элатам. Эч жагын деле билбейм. Аны группа десе, ошону да түшүнбөйм. Булар кандай болуп группага кирди деп, мен аныга деле эмем жеткен жок. Канчанчы потоксуз? Потогун деле билбейм. Кыскасы эми үйдө балдарыңыз бар, мuyактан каныкей кыздардын бирөөнүн телефонун тапсаңыз жазып коет, Эми жарайт. Макул, Рахмат. Бар болуңуз. Аман бол. Аман бол. Кудай колдосун. Рахмат. Мен эмемде. Урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар? Бул эже бесплатный окуган окшойт, Неге дегенде бесплатныйдан да өтө результаттар өтө көп, өтө көп результаттар бесплатныйдан. Биздин 3 эфир бар, по-моему, ошо бесплатный, ошо 3 берки 2 YouTube канал бар, берки Instagram'da бар, ошол жактан эмессеңиздер, бесплатный эфирлер ошол жакта коюлган. Ошол могу биздин эме окуп тажагандар үчүн могу система, түшүнүктүрбү? Могу биздин система окуй берип, тияка мурдунтуп, бияка мурдунтуп, ар кайсы психологдун окуп тажап жол таппай алгандар үчүн түзүлгөн система. Ушуну жаза берсеңиздер, уже сиздердин кереметтер башталат, буюрса. Анда эмесе могу эфирди сактап коелукпу, кандай дейсиздер? Сактап коелук.